Жарыя. Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен өлкөбүздөгү көптөгөн социалдык жактан муктаж болгон үй бүлөлөргө колун сунуп келген жакшы инсандын колдоосу менен Ош шаарындагы 20 жыл вагондо муктаждыкта күн кечирип келген үй бүлөнүн көптөн күткөн муктаждыгы чечилип, жаңы заманбап үйлүү болуп турган учуру. Бактысызга бакыт тартуулоо ар бир эле инсандын колунан келет. Негизгиси көңүлдү тазалап, жүрөктү кеңейтүү керек. Арабызда биздин жылмаюубузга, кол сунуубузга, колдообузга муктаждар арбын. Дал ошондой инсандарга ар дайым жардам көрсөтүп келген Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду 2018 жылы мүмкүнчүлүгү чектелген жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип жүргөн кезде Ош шаарында ушул үй бүлөнүн темир вагондо муктаждыкта күн кечирип келгенин угуп, жайынан барып кабар алат. Дароо үй салып берсек деп ошол жылдары аракетин баштап, а бирок жер тилкеси жоктугунан көпкө созулат. Мына ошентип учуру келип, ал ниетибизди орундатуу үчүн арабыздан элдин уулу, кайрымдуу берешен бир тууганыбызга кайрылган соң, дароо чыгып вагондогу эженин муктаждыгын чечүүнү өз мойнуна алып, 20 жыл вагондогу оор тагдырын көргөн соң, ошол замат жаркыраган жаңы заманбап ак өргөлүү кылды. Бүгүнкү күндө 20 жылдык вагондогу жашоодон кийин жаркыраган үйлүү болуп турган үй бүлөнүн көптөн күткөн арзуусу орундалып, кубанычтары койнуна батпай турган чагы. Бул ак өргө Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун демилгесинде жана берешен жоомарт элибиздин колдоосунда 7 жылда тургузулуп, 33 үйдү ушул бактылуу үй бүлөгө тапшыруу алдындабыз. Ардактуу замандаш, көөдөнү мээримге толгон инсандар, сиздерди ушул жаркыраган заманбап ак өргөнүн ачылуу аземине чакырабыз. Ак өргөнүн ачылуу аземи ушул жылдын 25 февраль күнү саат 15:00 Ош шаарынын Юго-Восток кичи районундагы Касымов 309 көчөсүндө Салкын 4 турак жай комплексинде өтөт. Кеченин кадырлуу коноктору, дин аалымдары, устаз Садыбакас ажы Доолов, устаз Неематулла ажы Жээнбеков, устаз Раматлык Чубак ажынын атасы Тажибай ажы Жалилов, Атабаев Абдрахман кары, төкмө акын Идрис Айтибаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болмокчу. Жүрөккө жылуулук тартуулаган салтанатка сиздер да келип, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер. Биз менен байланыш үчүн телефондор 0705 33 77 90. Мынакей урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргызстандыктар, жалпы жоомарт берешендер. Буйруса, быйылкы 2025 жылдын Рамазан айынын алдында кереметтүү сонун бир кабар болгон турат. Албетте, мен чындыгында аябай сүйүнүп турам. Анткени 20 жыл вагондо күн кечирип келген, 20 жыл караңгылыкта, муктаждыкта жашап келген бир тууганыбыздын муктаждыгын ушу арабыздагы берешен, жоомарт бир тууганыбыздын колдоосу менен мына ушул кереметтүү заңгыраган заманбап турак жай комплексинен жаңы бүт шарттары бар ак өргө алынып, мына буйруса эртең тапшырылган турат. Урматтуу мекендештер, чындыгында Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Албетте, биз Ак ниет аманат коомдук фонду бул үй бүлөнү 2017-18 жылдары сиздер менен бөлүшкөн болсок, мына учуру келип, быйыл ушул 2024 жылдын аягында, 2025 жылдын башында ушул маселе толугу менен чечилип, сонун бир кабар болгон турат. Андыктан ар бир көрөрман, ар бир биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбыздын, фондубуздун ар бир демөөрчүлөрү, колдоочулары сөзсүз мына ушул иш-чарага келип, бардыгыңыздар, жалпыңыздар келип, мына эртең өтчү кереметтүү мааракенин бир сыйлуу коногу болуп, жана ушул бир тууганыбыздын, ушул үй бүлөнүн 20 жыл вагондогу муктаждыкта жашаган эжекебиздин бир сүйүнүчтүү жылуу кабарын тең бөлүшүп кетиңиздер деп мен баарыңыздарды чакырып кетер элем. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, андыктан баарыңыздарды ушул 25 жылдын 25 февраль күнү күндүзгү саат 3:00 күтөбүз. Кечикпестен келиңиздер. Келе турган конокторубуз, дин аалымдарыбыз келет. Садыбакас ажы Доолов баштаган аалымдарыбыз келет.
Раматлык устаз Чубак ажынын атасы Тажыбай ажы баштаган Жалал-Абадтан бир топ алымдар келет. Жана ушул Ош шаарынын жергиликтүү бийлиги да катышат. Албетте, урматтуу мекендештер, жакшылыктын жарчысы болуп бардыгыбыз. Кереметтүү ушундай бир сонун иш-чарага бардыгыбыз келип бир жылмаюу көз караш менен карап, жана бир ак батабызды берип кетели деп баарыңыздарды чакырабыз. Жалпыңыздарды биз Ак ниет аманат коомдук фондунун жааматы жана ушул үй бүлө ошол күнү баарыңыздарды күтөбүз. Андыктан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.